Ассаламу алейкум, YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин жумуртка багытында багылып жаткан тооктор үчүн жасалган клеткаларыбыздын жаңы партиясы даяр болду. Бул клеткаларды эч кандай сырттан ташып келбейбиз. Болгону зымдарды гана рулон бойдон сатып алып, Россиядан келет зымдар. Анан ушул жерде Кыргызстанда эле бул клеткалар жасалат. Анан бул клеткалардын жасалуусу, канча тоок батат, узун туурасы боюнча түшүнбөгөндөр аябай көп. Ошол боюнча сурагандарга атайын ушул маалыматты толук берүү үчүн ушул видеону тарттым. Мисалы үчүн бул бир даана клетка болот. Бул жерге тооктор турат, анан кийин бул жак кайрылып турган жеринде болсо жумурткалары ошол жерге мындай тумалап барып, тизилип туруп калат. Анан ошол жерден жумурткаларны терип кетсек, бизге дагы оңой болот. Буга чейинки видеолорумду дагы көрсөңүздөр, ошол жерден жумурткалар тизилип калган жерден жумуртка теребиз. Үстүңкүсү болсо 4 катар 4 даана эшиги болот. Анан 4 бөлмөсү болот. Буларды бөлмө деп айтсам да түшүнүктүү болсун. Анан ар бир бөлмөсүнүн өзүнүн ортосунда тосмолору болот. Азыр бул жакта дагы тосмолоруну дагы кошо көрсөтөмүн. Аларды өзүнчө бөлүп коюлат. Ичинен салынат да бул. Мен сыртынан эле көрсөтүп койдум. Ичинен ушул тосмолорду салып, өзүнүн кураштырчу мындай кычкач деп койгон, ошондой бар. Ошо менен кураштырып 4 бөлмөгө бөлүп коебуз. Анан ар бирине 4 данадан тоок салынат. 4 данадан бул бир дана клеткага 16 дана тоок батат. Ал эми бир комплект дегенибиз, ошо бир комплекттин ичинде мына ушундай клеткадан 6 дана болот. Кааласаңыздар бул клетканы жана пирамида форматында коебузбу, же кабат кылып коебузбу деп сурагандар бар го. Кааласаңыздар кабат кылып 3 кабат кылып койсоңуздар дагы болот. Бир тарабына 3 кабат, экинчи тарабына дагы 3 кабат койсоңуздар бир комплект болот дагы. Ошого 96 дана тоок батат. Ал эми пирамида форматында кое турган болсоңуз деле, ал деле ага деле бир тарабына 3 тарап, экинчи тарабына 3 дана коесуз да. Бул клеткаларды алып баргандан кийин мына ушундай өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, бир данасы өзүңүздөр каалаган форматта өзүңүздөрдүн сарайыңыздарга ылайыкташтырып туруп коюп алсаңыздар болот. Ал эми бул жем жей турган жайы жана жемди сала турган акырду кайсы жакка илебиз, кайсы жакка байлайбыз деп сурагандар үчүн ушул жерге коесуздар. Караңыздар, өзү атайын жемди жанагы турбаны же болбосо бизде мисалы темирден жасалгандар дагы бар, ушундан алсаңыздар да болот. Кааласаңыздар арзаныраак болсун десеңиздер, жанагы канализациянын суусу кеткен турбалар бар, жүздүк турбалар, ошону койсоңуздар деле боло берет. Анын ортосунан кесип саласыздар да. Эгерде жакшы сапаттуу темирден коёмун десеңиз, бизде калыңдыгы жакшы, сапаты да аябай жакшы бул темирлер бар, бирок булар кымбатыраак болот. Мунун баасы бир данасы ошо бир клеткага 550 сомду түзөт. Ал эми суу кете турган турбалар, түтүкчөлөр боюнча булар дагы даяр. Атайын тешилгенде буларды мен дайыма ушу чалгандарды айтып атам, 9-дук диаметр 9 менен тешесиздер деп. Жана дрель менен тешсеңиздер ошол жакшы болот, 9-дук менен. Ошондо жанагы суу иче турган сары жана суу иче тургандары бар го, тамчылатып, ошого туура келет да. Кааласаңыздар клетканы да ошол жерден алсаңыздар болот. Жанагы жем жей турган акурларыны, шлангаларыны бүт баарыны. Ал эми клеткаларды кураштырганда мына ушундай өзүнүн мындай шаймандары бар. Бул бир пачка огу, степлердин огу сыяктуу. Бул бир комплект клеткага жетет, 6 дана клеткага жетет. Мунун баасы 150 сом, ал эми наркы кычкачтын баасы болсо 350 сом турат. Ушундай достор, дагы да суроолоруңуздар болсо жазыңыздар комментарийге. Мен болсо кара сөз түрүндө сиздерге жооп жазамын. Клеткалардын баасы боюнча кызыгып жаткан болсоңуздар, баасы бир комплект клетканын баасы 10 000 сом. Клеткаларыбыз Бишкекте, Кыргызстандын баардык аймактарына жеткирүү бар. Биз вокзалдан барып сиздин дарекке салып жиберебиз. Эт багытында тоок багууну каалап жаткандар үчүн бизде дагы бир жакшы жаңылык. Бул клеткалар жаңыдан жасалды. Эт багытындагы бройлер тоокторго бул бир дана клетканын баасы 2300 сом болот. Буга 20 дана бройлер тоокту
салып баксаңыз болот. Бул боюнча дагы суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Ага дагы кара сөз түрүндө жооп беремин. Анан телефон номеринде жазып калтырамын. WhatsApp'тан жазыңыздар. WhatsApp'тан сүрөттөрү менен, видеолору менен да кенен түшүндүрүп бергенге аракет кыламын. Анан бул менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Сөз түрдө подписка басып коюңуздар. Анан менин видеолорумду колдоп, лайк басканды унутпаңыздар. Рахмат барыңыздарга. Дайыма ден соолукта болуңуздар.